үй бүлөлүк же болбосо үй бүлөгө тиешелүү болгон сабагыбыздын уландысы үй бүлөдөгү кайнене келин мамилеси. Албетте үй бүлө курулгандан кийин көпчүлүк учурда эки жаш өзүлөрүнчө жалгыз жашабастан тууган урук менен жашашат. Ошондой эле жаңы турмушка чыккан кыз жаңы үйгө, жаңы үй бүлөгө бүлөө болуп келет. Анан турмуш болгондон кийин ар кандай өйдө ылдый жакшы жаман мамилелер болот. Ошонун баарын жаңы куруп аткан үй бүлө алдын ала түшүнүп, учуру келгенде дагы ошого чыдап, жакшы нерсени карманып, жаман нерсеге көз жумуп, жашоолорун улап кетиш керек. Анан мурунку сабактарыбызда дагы көп эле айтып келдик. Бизде эми Кыргызстандагы мусулмандарда, кыргыз элинде үйлөнгөн жаштар көпчүлүк учурда туугандар менен, ата энелер менен жашап калат. Анан үйдө деген кайната деген болот, кайнене деген болот. Анан аял заты болгондон кийин көбүнчө мамиле кайнене менен келин ортосунда болот. Эми бул жерде биздин сабагыбыздагы негизги айтыла турган маселе, эгерде бир үлгүлүү үй бүлө болгон болсо, урушуп талашпай, жакшы бири бирин түшүнүп жашап жүргөн болсо, Кудайга шүгүр, алхамдулилла, андай үй бүлөлөрдү Аллах субхана таала көбөйтсүн. Ал жөнүндө айтпайбыз, анткени ал үлгүлүү үй бүлө деп санайбыз. Ошондой үй бүлөлөр көбөйсүн деп гана тилейбиз. Ошондой үй бүлөлөр башкаларга мүмкүн үлгү болушат, башкаларга сабак берип, насааттарын айтса жакшы болот. Эми биздин темабыз негизинен ушу кайнене менен келиндин мамилеси кандай болуш керек, кантип оңдолот, уруш чыкса кандай чечилиш керек, ушуга байланыштуу сабагыбыз болмокчу иншалла. Биринчиден, мейли кайнене болобу же келин болобу, ар кимиси түшүнүш керек. Бул адам болгондон кийин жашоодо ар кандай түшүнүктөр, ар кандай ой пикирлер болот. Ар кимдин өзүнүн мүнөзү бар, өзүнүн ойлогон максаты, же болбосо Алла Таала берип койгон табиятында берип койгон мүнөздөрү бар. Ошону биринчи түшүнүш керек ар бир аял үй бүлөдөгү. Өзүнүкүн да түшүнүп, өзүнүн кемчилигин да билип, башка бирөөнүкүн дагы билсе, ошого туура мамилени көрсөткөнгө аракет кылыш керек. Мындайча айтканда, үй бүлөдөгү ушу аял заты өзүнүн кемчилигин билип, ошону чыгарбаганга аракет кылып, анан башка бирөөлөрдөн кемчилик көрүп калган болсо, ошону кечиргенге аракет кылыш керек. Эмне себептер? Анткени келин менен кайнене дагы экөө тең аял заты. Аял затынын табияты жалпы жөнүнөн караганда бири-бирине окшош болот. Ошону түшүнүш керек. Алар ошо биз аялбыз, аялдын табияты ушундай болот деп ошого жараша мамиле кылышкан болсо, үйдөгү болуп аткан ар кандай мамилелерди жеңил көтөрүп кетишет. Анткени баарыбызга эле белгилүү болгондой, аял заты бул назик зат болот. Кээ бир убактарда унутчаак болот, кээ бир убактарда эмоцияга көп алдырып коет. Анан ошо кайнене менен келин кээде кармашып уруша кеткенде эле ошол себептерден эле урушуп кетишет. Бири-биринин мүнөзүн, бири-биринин эмоциясын көтөрө албай эле. Эгерде ошо уруш убагында аял киши мен аялмын, эгерде кайнене болсо, мен аялмын деп элестетсе, ошондой эле келин мен да аялмын, кайненем деле аял. Демек өртөөбүздүн ортобузда ушундай түшүнбөстүктөр болуп атат. Туура түшүнүшөлү десе эле, көп учурда ушул маселе чечилет. Эгерде өчөшүү жана кек сактоо болбосо. Мына ошондо проблемалар аз болот, болсо дагы тез чечилет. Эми ушул темага байланыштуу анан дагы аят, анан дагы насааттар айтылат. Бирок негизги айтыла турган проблеманы чече турган себеп ушу. Аял киши бири-бирин түшүнүш керек. Аялдардын ортосуна уруш чыгып кеткен болсо, демек биз аялдык кылып атабыз деген ойдо болушса, иншалла чечилип кетет. Экинчиден, ар кандай жанагындай уруш талаштар, түшүнбөстүктөр үй бүлөнүн ичинде. Кээде ошол аял кишинин күйөөсүнөн болуп калышы ыктымал. Ошол күйөөсүнөн жаралып, анан кайнене келиндин ортосуна өтүп кетиши ыктымал. Же болбосо мындай мүшкүл иштер келинден чыгып калышы ыктымал, же кайненеден чыгып калышы ыктымал. Же болбосо да сырткы башка адамдардан, келиндин туугандарынанбы, же кайнененин туугандарынанбы, кайнеже, кайынсиңди, ошо туугандардан чыгып калышы ыктымал. Ошонун баарын тең ойлонуп, ызы чыккан убакта шашылбастан, урушту күчөйтүүбөстөн, проблема эмнеден чыгып атат, ошонун баарын талдап алыш керек.
Мисалы кээде үй бүлөдө кайнына келин уруша беришет, бирок чагымчылдыкты кылып аткан башка адамдар болуп калат. Аны түшүнбөй эле орто жолдо эки адам уруша берет. Кээде экөө урушат, күйөөнүн себебинен урушуп калышы ыктымал. Ал күйөө болсо ошол нерсеге көңүл бурбай, урушту чыгарып коюп, үчүнчү тарап болуп актанып кетиши ыктымал. Мына ушундайларды дагы абайлаш керек. Эгерде проблема өзүлөрүнөн болбогондон кийин уруш талаш менен чечкен болбойт. Ошо күнөөлүү адам таап, ошо жолун чечкенге аракет кылыш керек. Эгерде келиндин күнөө болуп калган болсо, ал өзүнүн күнөөсүн мойнуна алыш керек. Кайненеден болуп калса, ал да өзүнүн мойнуна алыш керек. Ошондо биринчи күнөөлүү адам табыш керек, эгерде уруш чыга турган болсо. Анан ошондой эле бияктагы баягы келиндин жолдошу эркектин дагы чоң бир орду бар да. Ошо үй бүлөдөгү кайнене келиндин ынтымагы сакталышынын чоң бир себептеринен бири бул күйөө болуп саналат. Эгерде ошол эркек киши кыракы болуп, адилеттүү болуп, үй бүлөнү башкара билген болсо, көп учурда мындай проблемалар чыкпайт. Чыкса дагы аз болот, аз болсо дагы тез чечилет. Күйөө деген негизинен адилеттүү болуш керек. Мисалы уруш чыгып кеткенде аялым деп эле жакшы көрөт элем, сүйөт элем деп аялына тартпастан, же болбосо апам эле деп апамдыкы эле туура болот деп апасына тартпастан, кандай учур болбосун ошону адилеттүүлүк менен караш керек. Биринчиден ошо адилеттүүлүк менен карап алып, экинчиден ошону туура чечкенди үйрөнүш керек. Кээде күнөөлүүнү таап, туура эмес экенин билип, бирок чечкенде да катачылык болуп калат. Катуулук менен, же болбосо келиндин көзүнчө апасын урушуп, кагып силкип, же болбосо аялынын кемчилиги болгон болсо кол көтөрүп, жана андан башка туура эместерин мындайда чечкен болбойт. Эгерде апасынан кемчилик болуп калган болсо, эркек киши билип калган болсо, өзүнчө апасынан насаат айтып, Кудайдан коркуңуз, туура эмес иш кылып атасыз деп, жакшы сөз менен насаат айтып оңдош керек. Өзүнүн келинчегине кемчилик таап калган болсо, ага дагы өзүнчө айтып түшүндүрүп, улуу кишиге деге теңелбеш керек, улуу кишини сыйлаш керек, менин апамды сыйласаң, мени сыйлагандай болосуң деп ушундай окшогон сөздөрдү айтып, оңдогонго аракет кылып. Жана ошондой эле сырт жактан чагымчыл адамдар болуп аткан болсо, аларга насаат айтыш керек. Ошондой туура эмес ишке барып аткан жолунан тосуш керек, туура жол менен. Эркек кишинин өзүнөн кетип аткан болсо, өзүн оңдош керек, анда өзүн караш керек. Ата эне керек болсо, бала чага керек болсо, аял киши, жубай керек болгон болсо, ошону ойлонуп, проблема эркектигинен чыгып аткан болсо, ошону тез арада оңдоп, үй бүлөсүн туура жолго салыш керек. Андан кийинки себеп же болсо маселе, аял киши келин болуп келгенден кийин үйгө эми күйөөсүнө кызмат кылат, кайненесине кызмат кылат, деги эле үйдөгү жумуштарды аткарат. Анан ошол кылып аткан кызматын кээ бир аялдар ушундай да ойлошот да, мындайча айтканда баягы сыйлабастык болуп атат, мени басмарлап атышат, менин укугумду бербей атат деп. Ошондой ойду ар бир келин болуп келген аял өзүнүн жүрөгүнөн, аң сезиминен чыгарыш керек. Анткени бул көнүмүш эле адат. Мисалы келин болуп келгенден кийин өзүнүн күйөөсүнө, аны үйдөгү үй бүлөлүк мүчөлөрүнө чайын кайнатып, тамагын берип, ушундай иштерди жасоо бул көнүмүш эле адат. Эң негизгиси ошол жасап аткан жумушу колунан келип аткара ала турса эле болду. Анан азыркы убакта баягы кээ бир жаштар ар кандай үй бүлө бузуучулардан же башка дин исламга тиешеси жок адамдардан, туура эмес маданияттан таасир алып алышып, аял киши деген кызмат кылуу деген бул туура эмес, бул деген аялды басмарлоо, анан сен кызмат кыла бересиңби, сен кул белең деп ушундай ар кандай сөздөрдү айтат. Ошого азгырылып кеткен жаштар дагы келиндер да жок эмес. Мен эмнеге ушундай кылышым? Албетте мындай ойлоо такыр туура эмес. Анткени бул үй бүлөнү түптөөдөгү эң негизги роль ушул. Аял киши келип алып бир бүлөгө барып алып жөн эле жата бербейт да. Жашоону оңдош үчүн аракет кылышың керек. Колунан келген жумушун жасайт, ага күйөөсү жардам берет, күйөөсү сыртты тейлейт, каражат таап келет, каражатын аял киши үнөмдөп, туура пайдаланып, үйүн жыйнап, тазалап, үйүндө ата энеси болуп калган болсо, колунан келишинче чайын берип, жакшы сөзүн айтып, анан ошереки нерселерди баягы милдет катары көрбөй, сообун Аллах субхана тааладан үмүт кылган болсо, мына ошондо көптөгөн соопторго жетет жана чоң жакшылыктын ээси болот. Кийин да өзү да бала чакалуу болгондо балдарынан ошондой жакшылыкты көрөт. Келини келсе, кийин келинди болгон болсо, келине дагы ошондой мамиле кылып, андан да жылуу мамилелерди көрөт. Анткени Аллах субхана таала көпчүлүк учурда кандай мамиле болсо, ошого жараша сыйлыгын же жазасын берет. Бул дагы негизги маселелер. Андан кийинки маселе, үй бүлө болгондон кийин мейли ошол
кайненеби же келинби деги эле бул негизи бул эреже негизи бул үй бүлөгө эле тиешелүү эмес, бул жалпы адамзатка мамиле кылуудагы бир жакшы эреже бар. Ушуну эгерде үй бүлө курууда аял эркек болобу же кайнене келин болобу жакшы кармана турган болсо, жанагындай анча мынча ызы чуу болуп аткан мамилелер, туура эмес сөздөр, тааныштар эч качан калбайт. Баары тең таза жүрөк менен, таза дил менен бири-бирине мамиле кылып калышат. Бул деген арабча айтканда тагафул деп коет. Адамдардын кемчиликтерине көңүл бурбоо. Кылган жакшылыгыңды бир гана Аллах субхана тааланын ыраазылыгы үчүн кыл деген сезим ой болсо, мына ушул кыйынчылыктын баарын жеңип кетет. Биз жогорудагы кээ бир гана ошо ызы чуулардын же болбосо уруш талаштын чыгышынын себептерин айтып кеттик. Мындан башка да ар кандай себептер болуп калышы ыктымал. Бирок көбүнчө ушундай себептер менен уруш талаштар пайда болуп калат. Анан ошондо мисалы кайнене деп коелу, кайнене деп коелу, үйүнө бир жаңы келин келди. Албетте жаңы келип аткан келинди бул деген жаш болушу ыктымал. Өзүнүн үй бүлөсүн которуп жаңы үй бүлөгө келип атат. Керек болсо кээде ошонун жашаган жери да бөлөк болуп, башка жерден тааныбаган, бейтааныш болгон жерге келип калышы ыктымал. Ал жердин үрп адаты, салты болуп калышы ыктымал. Аяка келген жаңы келин ошого көнүш керек, аны убакытты талап кылат. Керек болсо ошо бир эле жашап аткан жерде ар кандай үй бүлөлөр көп да. Ошо ар бир үй бүлөлөрдүн өздөрүнүн түшүнүктөрү, өздөрүнүн ички үрп адаттары болуп калат. Ошонун баарын түшүнгөчө келин балага деген убакыт бериш керек. Кайнене мына ушуну түшүнүш керек. Анан жаңы келген кызга эле мисалы асылып, сен эчтекени билбейсиң, мындай кылбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы, ар кандай сын пикирлерди айтып, ар бир жаңылган нерсесин эсептеп, ошону кемчилик катары эсептей берген бул такыр туура эмес да. Мына ошону кайнене түшүнүп, ошолорго көз жумуп, жакшы мамиле кылып, ошону өзүнүн кызындай кылып, билбеген нерсесин үйрөтүп, эгерде бир нерсени туура эмес кылып алган болсо, мындай кылып жаса деп жакшы сөз менен үйрөтүп, бул жумушту биз мындай кылып жасайбыз, муну мындай кыл, бул оокатты, бул эмеректи бул жайга кой, конок келип калса мындай тособуз, мындай тамакты жасалат деп ошонун баарын үйрөтүп өзүнүн кызындай кабыл алган болсо, ошолордун баарын үйрөнгөнгө чейин кеткен кемчиликтерди кармап калбастан ага көз жумуп, аны өткөрбөйгөн болсо, мына эң чоң жакшы сыпат ушу да. Көңүл бурбай коюу. Бирок ошол эле убакта эмне оңдоп түздөп коюу. Жана ошондой эле бул деле келинге тиешет. Мына жаңы келген келин келип алып, баягы өзүнүн кыйындыгын көрсөтпөстөн, үй бүлө болгондон кийин ошол келген үй бүлөгө ыйба кылып, баш ийип, жакшы мүнөзүн көрсөтүп, билбеген нерсесин акырын аста сурап, эгерде бир кемчилик болуп калган болсо, бул жери ката болуп калыптыр да жай сөзү менен айтып, мен жасаганым ушундай, жакса кабыл алгыла жакпаса койгула деп айтпастан, мисалы кээ бирөөсү бар да, мен тамагың жакпай калды десе, анда өзүңөр жасап ичкиле, менин кылганым жакпай атса, анда башка бирөөнү алып алгыла деген ушундай сөздөр чыгып кетчү ыктымал да. Ошентпестен, мен бул жерге жаңы келип атам, бияктын түшүнүктөрү, үрп адаттары башка болуп калышы ыктымал, ошого көнөйүн, сураштырайын. Эгерде жаңылып калган болсом, жаңылган нерсени оңдоп, тез арада түздөгөнгө аракет кылайын деп, кайненени урматтап сыйлап, жакшы сөз айтып, мен бул жерди жакшы үчүн алып айтам, ушуну түшүндүрүп койсоңуз, кийинкисинде жакшыраак жасайын деп, кээде күйөөсү менен өзүнчө отуруп, күйөөсүнөн сурап, мындай иштерди кандай кылса болот, ата энебизге эмнелер жагат, кандай тамактар жагат, кандай мамиле жагат деп ошонун баарын сурап, жанталашып үй бүлөнү сактаганга аракет. Кээде карап турсаңыздар, уруш талаш болбогон эле бир жерден чыгып кетет да. Тамакты мындай жасап койдуң, анан бул кийимди же бул эмеректи тияка коюп койдуң, мынтсең болмок экен, тигинтсең болмок экен деген эле бир болбогон эле нерседен чыгат, жөнөкөй нерседен. Кайненеси келип келине бир нерсени айтат, келин ачууланып ага жооп берет. Анан сен эмнеге жооп бересиң, тилиң чыгып баратат, эмне каяш айтасың дейт. Анан мен силерге каяш унчукпай калгыдай, мен эмне белем, мен силерге кул белем, мен дагы акым бар, мен дагы жаммын деп ал чыгат. Мына ошентип анан ызы чуу көтөрүлүп кетет. Ошол жерден же мисалы кайненеси сүйлөбөй коюп, же болбосо кайненеси сүйлөсө келини сүйлөбөй коюп, жакшы мамиле менен, жакшы сөз менен эле кемчилигин тез арада оңдоп бүтүрүп койгон болсо, тез эле чечилип. Мына ушундай көпчүлүк учурда адамдар өздөрүнүн нафсын ойноп, мен сиңген деген ой пикир менен өчөшүү башталат да. Бул такыр туура эмес. Бул үй бүлөдө мындай маселе жарашпайт. Үй бүлөдө деген бирин көтөрүп, кемчиликтерди жашырып, кечирим менен, көңүл бурбоо менен үй бүлөнү өткөрүш. Мына ошондуктан Аллах субхана таала Куранда Ан'ам сүрөсүндө ушундай бир жакшы аятты Куранда айтып, бизге чүргөн, бизге жиберген.
эгерде ошол аятка амал кылып үй бүлөнүн мүчөлөрү деги эле жалпы адамзат ошо бири бирине мамиле кылууда ошону карманган болсо көптөгөн проблемалар чечилет. Аллах субхана таала Куранда айтып атат: "Худил афва ва амру бил урфи ва а'рид анил жахилин." Араф сүрөсүндө Аллах субхана эмне деп айтып атат? Худил афва дейт. Кечиримдүү бол, кечирип койгон дейт. Бул ошол сөздүн бир тафсири ушундай: кечиримдүү болуп, кек сактабай, мурунку кеткен кемчилик баарын кечирип койгу. Ошондой эле экинчи тафсири худил афва деген адамдардан сага кандай мамиле келген болсо ошону кабыл кыл. Мындайча айтканда, майда чүйдөсүнө чейин карап, ийне жибине чейин териштирбей, ар ким өзүнүн акысын мен 100% алышым керек деп тим эле так болбосо, кандай мамиле келген болсо, кемчиликтүү болсо дагы, үзүрү бар болсо да, үзүрү жок болсо дагы ошону кабыл кыл деген аятта. Көрүңүздөр, мааниси кандай? Бир маанисинде ошол кечиримдүү бол, кандай кемчилик кетпесин, кандай күнөө болбосун, ошонун баарын кечирип кой деген сөз. Демек, мисалы кайнене келинин канча кемчиликтер болсо ошону кечирип койгон болсо эмне болот? Кечиримдүү болуп сооп алат дагы, уруш токтойт. Ошондой эле келин кайненесин кечирип теңелбей койгон болсо, ал да ошого жараша сооп алат. Жана ошондой эле эки тарап тең бири-бирин бири-бирине мамиле кылууда өздөрүнүн акыларын ийне жибесине чейин талап кылбастан, мындай кылышың керек эле, тигиндей кылышың керек эле, мен ушундайга жетишим керек эле дебестен, колунан келишинче жасап атат. Ошону кабыл кылайын, бул жер кемчилик болуп калыптыр, аны көтөрүп коеюн, кийинкисинен болот деп ушундай мамиле кылган болсо, мына эң чоң жакшылык келет. Андан кийин Аллах Таала экинчи уландысында аятта ва амру бил урф дейт. Жана жакшылыкка буйругун жакшылыкка чакыр дейт. Көрүңүздөр, мына мамиле кылганда кечиримдүү болуш керек. Ар бир нерсени ийне жибине чейин талап кылбай, такабастан, чукубастан ушундай мамиле кылып туруп, анан жакшылыкка чакыр үндөп коюш керек. Мисалы, бири-биринен кемчиликти көрүп калдыбы, колунан келсе, ошону кечирип туруп, ана туура жагын акырын, ылайыктуу кылып, түшүнүктүү кылып айтып коюш керек. Кайнене болсо келинине акырып: "Ай кызым, мындай болуп калды, жакшы туура чүн, бул жериң мындай туура эмес болуп калды" деп жакшы сөзү менен айтып, көңүлүн көтөрүп. Ошондой эле келин болсо өзү айта алса өзү айтып, же болбосо күйөөсү аркылуу айтып: "Апа, сиз мисалы бир иш болуп калды, туура эмес чүн алдыңыз окшойт, бул жерде мындай болуп калды, могу кылганыңыз туура эмес болду, же болбосо муну ойлоп алып, туура эмес ойлоп алып туруп, ушундай иш кылып койдуңуз" деп акырын иши кылып, жумшак жол менен жеткирип коюш керек. Мына ошол себептен Аллах Таала айтып: "Ва амру бил урф", жакшылыкка буйругун жакшылыкка чакырган. Андан кийинки аяттын улантысы акыркысы ва а'рид анил жахилин дейт. Жахил, билимсиз адамдардан жүзүңдү буруп, аларга теңелбе деп Аллах Таала айтты. Аларга көңүл буруп атат. Мына көрүңүздөр, аят катары менен келип атат. Мына кечиримдүү бол, кечир, жакшылыкка буйруп үйрөтүп кой. Эгерде жакшылыкка буйрусаң, мисалы түшүнбөй айткан болсо, кайра эле туура эмес мамиле кылып, жакшылыкты билбей, кемчилигин көрбөй, жаман мамиле кылып атса, анда эмне кылыш керек? Андай адамдар жахилдер, билимсиз, түшүнүксүз адамдар. Алардан жүздү буруп, көңүл бурбаш керек. Ва а'рид анил жахилин дейт. Аларга теңелбей деп атат. Мына ошону карманган болсо, адам баласы жашоосунда көптөгөн ызычуулар чечилет. Ошол себептен Ибн Каййим деген чоң аалым өткөн, ушул киши айтат, бул Курандагы ушу адеп ахлакты чогултуп айткан, адеп ахлактын ичине камтыган, баардык адеп ахлакка байланыштуу баардык нерсени ичине камтыган бул аят деген да. Ошо Жафар ибн Мухаммад деген чоң аалым ушундай айтты деп ошонун сөзүн алып келет. Көрүңүздөр, мына Курандагы мына адептин баарын ичине камтыган ушул аят деп атат. Кечиримдүү болуп, теңелбестен, менин акым деп эле баардык нерсени ийне жибине чейин талап кылбастан, ошондой мамиле кылып, адамдардан кандай мамиле келсин, ошону кабыл кылып, азбы көппү, катабы, туурабы, кемчиликтүүбү, ошонун баарынан кабыл алып, анан жакшылыкка буйруп, жакшылыкка чакырып, анан акырында түшүнүксүз адамдарга, түшүнбөгөн адамдарга теңелбей, аларга көңүл бурбаш керек. Мына ошону менен адам баласы баягы көптөгөн ызычуулардан кутулуп, өзү эле жыргайт. Мээси дагы, башы да тынч болот, жүрөгү да тынч болот. Ошол себептен имам Ахмадка бир адам келип мындай деп айтат да, бир аалымдын айтып атканын уктум, башка бир аалымдын айтат да, бир аалымдын айтып атканын уктум, бул аманчылык, саламатчылык бул 10 бөлүктөн турат. Ошол 10 бөлүктүн 9-ону жана теңелбей, көңүл бурбой ошон камтыйт экен. Жакшылыктын 9-о, аманчылыктын, саламатчылыктын 9-о ошо адамдарга теңелбей, көңүл бурбоого тиешелүү экен деп айтат да. Ошондо имам Ахмад мынтип айтат: "Жок, керек болсо ошо 10 бөлүктүн баары тең ошо адамдарга теңилбей, көңүл бурбай койгуга тиешелүү" деп айткан. Көрүңүздөр, кандай улук сөз.
Эгерде чындыгы адеп акылактын үстүндө жүрөм деген адам болсо, мамилени оңдойм деген болсо, мына ушундай эрежени карман. Эч качан теңелбейт. Бирөө туура эмес мамиле кылып атса, аны көңүлүнө албайт, теңелбейт. Албетте көпчүлүк айтышы ыктымал. Теңелбей да көрдүм, чыдай албай кеттим, аябай жанымды чыгарышты, канчалык жакшылык кылсам деле билбей коюшту, чыдабай кеттим депчи. Эми бул эми Аллах субхана таала ошол аятты түшүрүп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адеп акылакка байланыштуу хадистерде айткан. Ушунун баарын адамдар үлгү алсын, таалим алсын, чыдасын деп анан түшүрүп атат да. Ошого адам баласы өзүн көндүрүш керек, өзүн ошого тарбиялаш керек. Анткени жакшы адеп акылактуу болуу бул албетте чындыгында оор болот. Эгерде Аллах субхана таала табият деле ошондой кылып берип койбосо, аны көтөрүп жүрүш кыйын да. Бирөөнүн кемчилигине көз жумуп кечирип коюу оорлук катырат. Бирок бул жанагы такыр эле мүмкүн эмес деген иш эмес. Ошо мүмкүн болгондуктан Аллах субхана таала ошого буйруп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы адеп акылак ошон үчүн буйруган. Карманса болот. Болгону адам баласы эмне ошого деген аракет кылып даярданыш керек. Өзүн ошо тарбиялаш керек. Бул дүйнөнүн жалгандыгын эстен чыгарып, акыреттин төбөлүктүү экенин, ошого барганда мен Аллах субхана тааланын ыраазычылыгына жетем, көптөгөн жакшылыкка жетем. Бул жалган дүйнө. Бирөөгө жакшы айтамбы, жаман айтамбы, баары бир убакыт өтөт. Эгерде жаман айткан болсом, жаман мамиле кылган болсом, өзүм эле өкүнөм. Өзүмдүн башыма гана келип тиет. Ошондуктан акыретимди ойлоюн, акыретиме даярданайын деген ниет болуп ошого аракет кылган болсо, сөзсүз жанагы аятта келген улуу акылактуу адамдардын катарына жетет. Эгерде ал мага баары бир деп аракет кылбай жүрө берсе, анда кандай болсо ошо ойдон жүрө берет. Демек мунун баары тең эмне? Ошо адамдын өзүнүн аракетине байланыштуу. Баарыбыз тең аракет кылышыбыз керек. Мен кыла албай койдум, мен чыдай албай койдум нерсе деген болбош керек. Адам ошого даяр болуш керек. Аллах субхана тааланы дуа кылып сураш керек, жалдыраш керек. Сабырдуулукту бер, жакшы адеп акылакты насип кыл деп. Мына керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамзаттын ичинен эң адеп акылактуу, адеп акылактын туу чокусунда болгон адам болгон. Ошондуктан пайгамбарыбыздын жубайы биздин энебиз Айша энебизден сурашканда, кээ бир сахабалар пайгамбарыбыздын ошо адеп акылак жөнүндө айтып берчи дегенде, кыска кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адеп акылакы бул Куран болгон деген да. Мындайча айтканда, Курандагы кандай жакшы нерселер келген болсо, ошонун баарын аткарып, ошого амал кылчу дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүнөзү Курандагы баардык жакшы келген адеп акылак мүнөздөрдү өзүнө камтыган да. Ошого карабастан, мына ушуну айтайын деп атам да, ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааладан дуа кылып сураган. Эмне деп сураган? Дуа немеде келет? Сахи Муслимде келет, Муслим хадисинде. Ошондо пайгамбарыбыз Аллах таалага дуа кылган намазга турган кезде. Башка убакта деле кылсак болот. Мындай деп: "Вахдини ли ахсанил ахлак, ла яхди ли ахсанихи илля ант. Васриф анни сайяха, ла ясру анни сайяха илля ант." О Алла деп жалдырганда, мени туура адеп акылакка мени багыштаган. Ошол туура адеп акылактын жолуна мени салгын. Туура адеп акылактын жолуна сенден башка мени эч ким салбайт деп Аллах таала кайрылган. Жана ошондой эле айтып атат: "Мени туура эмес жаман акылактардан мени алыс кылгын. Менден алыстаткын андай жаман адеп акылак. Жаман адеп акылактардан алыстатуу бир гана сенин гана колуңан келет, сен гана кыла аласың" деп пайгамбарыбыз Аллах таалага ушундай мааниде дуа кылып, жалдырап сураган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагындай Айша энебиз айткандай, Курандагы баардык жакшы кулк мүнөздүн баарын көтөрүп жүргөн адам Аллах таала ушинтип кайрылган да. Демек биз күнү түнү дуа кылышыбыз керек. Күнүнө Аллах тааладан суранып, жакшы адеп акылакты сурап, жүрөгүмдү жибит, жүрөгүмдөгү кек сактоо, жаман көрүүнү алып сал. Баардык мамилемди сенин ыраазылык үчүн кылайын, өчөшүп кылбайын, милдет кылып кылбайын деп Аллах таала жалдырап, ушундай жакшы адеп акылакты ар бир адам сурап алыш керек. Биздин темага байланыштуу болсо, кайнеде дагы, келин дагы ушинтип сурап оңдоп алыш керек. Анткени бул адамдын өзү үчүн эле пайда. Жана айтып кеттик, анткени адам баласы баардык мамилени Аллах субхана тааланын ыраазычылыгы үчүн кылган болсо, бүттү, баардык кыйынчылыктар жеңилдейт. Анткени ал кишинин максаты эмне? Бир гана Аллах тааланын ыраазычылыгына жетиш. Бирөөнү жаман көрүп, кек сактап кылган мамилеси милдет кылууда эмес. Мына ошондо чоң даражага жетет. Муну мына Аллах субхана таала жардам сурап, ушул эрежени жашооңуздарга киргизип көрсөңүздөр, үй бүлөлүк маселелерде, башка маселеде болобу, көчөдө бирөө менен мамиле кылганда, соода саттык кылганда кандай мамиле болбосун, көптөгөн кыйынчылыктарды жеңип кетесиз. Ошондуктан адамдарга кечиримдүү болуу, ачууну баса билүү, жакшы адеп акылактуу болуу бул өтө чоң соопко жеткире турган адеп акылактардын бири. Ошол себептен Аллах субхана таала
жана ачуусун басып адамдарга кечиримдүү болгон адамдар жөнүндө эмне деп айткан? Алла таала мына Кур'анда айтып атат: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва жаннатин ардуха ас-самавати вал ард уиддат лил муттакин аллазина юнфикуна фис-сарра'i вад-дарра вал казимина ал-гайз вал афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин." Ал-Имран сүрөсүндө Алла таала момундарга буйрук кылып айтып атат: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум." Өзүңөрдүн Роббиңердин кечиримине шашылгыла деп атат. Демек жакшы иштерди кылып, кечиримге шашылып, Алла таала ибадат кылгыла деп атат. Демек жакшы иштерди кылып адамдар шашылыш жасаш керек, кечиктирбеш керек. Анткени адам качан бул дүйнөдөн өтүп кетерин билбейт. Экинчиден жакшы амалды кечиктирип койсо, кайра экинчи жолу мүмкүнчүлүк болбойбу? Ал бир гана Алла тааланын колунда. Ошондуктан адам баласы жакшылыкты шашылып жасаш керек. Мына ошентип Алла таала бул жерде буйруп атат. Алла тааланын кечиримине шашылгыла өзүңөрдүн Роббиңердин кечирими. Ва жаннатин ардуха ас-самавати вал ард. Жана кеңдиги асмандар менен жерде болгон бейишке шашылгыла деп атат. Демек ар бир адам бейишке шашылыш керек жакшы иштерди кылып. Ошол бейиш кимдер үчүн даярдалган? Уиддат лил муттакин, таква адамдар үчүн даярдалган деп атат. Анан Алла таала ошентип айтып туруп, ошол таква адамдарды түшүндүрүп берип атат, бизге чечмелеп барып атат. Таква адамдар ким дегенде, бул жерде ошол аяттагы аллазина юнфикуна фис-сарра вад-дарра. Кыйынчылыкта дагы, жыргалчылыкта дагы сараңданбастан мал дүйнөсүн Алла жолуна сарптап, нафака кылып, садака кылган адамдар деп атат. Бул биринчи сыпаты. Экинчи кимдер? Вал казимина ал-гайз. Ачууларын баскан адамдар. Ошо ачууларын чыгарган колунан келген адамдар келет. Мисалы бирөө ачуулантып, бирөө жаман сөз айтып койгон болсо, жаман мамиле кылып койгон болсо, ошо өч алган колунан келет. Ага дагы ошондой мамиле кылып коюш ошол адамдын колунан келет, кудурети жетет. Бирок ошого карабастан ал өзүн тыйып карманган адамды ошол казиминал гайз дейт. Катуу ачуусу келгенде өзүн басып, өзүн кармангандар деп атат. Жана ошондой эле кимдер? Вал афина анин-нас. Жана адамдарга кечиримдүү болуп, адамдарды кечирген адамдар деп атат. Анан аяттын аягында Аллаху юхиббул мухсинин, Аллах субхана таала жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт деп атат. Мына ушул жогорудагы сыпатта алып жүргөн адамдын баары тең жакшылык кылганда, адамдарды кечирип атат, ачууларын басып атат, күндүр түндүр жакшы жыргалчылыкта, кыйынчылыкта садака кылган адамдар. Булар жакшылык кылып атат да, мына Аллах субхана ушундайларды жакшы көрөт деп атат. Мына көрүңүздөрбү, Аллах субхана таала ошо мусулмандар ушундай сыпатты алып жүрсүн деп бизге ушул аят түшүрүп атат. Демек ким кеңдиги асмандардай болгон, жердей болгон бейишке жетем деген болсо, анда эмне ошо мамиледе ачуусун басып, кек сактабай, өчөшпөй, ошол менен эле баягы ачуусун басып, жөн калбастан, ошол жаман мамиле жасап аткан адамга кечиримдүү болуп, ошону кечирбеген болсо, мына ушундай мындан ашкан адеп ахлак жок. Анан Аллах субхана таала убада кылган бейишке жетет. Мына ушуну ар бир адам окуп ошо амал кылган болсо, үй бүлөдө биздин темага байланыштуу кайнене, келин амал кылган болсо, ошону окуп бири-бирине мамиле кылганда, ар бири тең ушундай ойлонгон болсо, мына мен адамдарга көңүл урбайын, кемчиликтерине кечиримдүү болоюн, эмне кызмат кылса ошого ыраазы болоюн деп ойлогон болсо, экинчи тарапта ошентип ойлогон болсо, кой мен кечиримдүү болоюн, теңелбейин, жакшылык менен кайтарайын, жамандык болсо дагы жакшылык менен кайтарайын, кылган ишимдин натыйжасын, сообун Алла тааладан үмүт кылайын, баардык жакшылыкты бере турган Алла таала, адамдар ыраазы болсо болот, ыраазы болбосо болбойт. Бирок Аллах субхана таала жакшылык иштин бирөөсүн да калтырбай ыраазы болот, ошого жакшылыгын берет деп, ушундай жакшы ой менен башка бирөөгө мамиле кылып, кайнене келинге ушундай мамиле кылган болсо, демек проблема жок, тез эле чечилет. А эгерде адам баласы өчөшө берген болсо, анда проблема түгөнбөйт. Эгерде ушундай сезим адам баласында жок болсо, ал бир күндүк проблема, 2 күндүк проблеманы ошол учурунда эптеп, бирөөнүн кийлигишүүсү менен, же ачуунун тарашы менен, же күйөөсүнүн тиги белек бекчеги менен, же болсо кайнене болсо баласынын алып келген белектери менен эс алып, убактылуу чечип коюшу ыктымал. Бирок бул эрежени кармабаса, кийинки кайра ошондой проблема чыкса, дагы эле ошондой жаңы сценарийлер кайра кайталана берет. Ошондуктан ушунун баарын чечем деген болсо, адам баласы адеп акылагын оңдоп, ушул аяттарга амал кылып даяр болуш керек. Анан ошондо кандай проблема келбесин, ал ошо жүрөгүнө орногон туура адеп акылак менен ошонун баарын оңой эле чечип коет. А эгерде андай адеп акылакты карманбаса, андай эрежени кармаган болсо, ар бир проблемага өзүнчө убакыт бөлүп, өзүнчө ой пикир бөлүп, ошого кыйналып, чечилип калат, чечилбей калат, ушинтип
мындайча айтканда кыйнаш жашоодо жүрө берет. Андайдын эч кимге кереги жок да. Ошондуктан адам баласы Аллах субхана таала көрсөткөн жол менен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүргөн, багыттаган жолду кармаган болсо оңой эле чечилет. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте айтканда, албирру хуснул хулук деген. Бул жакшылык деген эмне дегенде, бул жакшы адеп акылак деген. Мына ушунун баарын, биздин проблемаларды чечете турган эле нерсе эмне? Жакшы туура адеп акылак. Адамдардын кемчилигине көңүл бурбай коюу, жакшылыкты жакшылык менен кайтарып, жамандыкты дагы жакшылык менен кайтарып, соопту, ыраазычылыкты Алла тааладан гана үмүт кылган болсо, баардык проблемалар чечилет. Үй бүлөдө уруш талаш да болбойт. Уруш талаш болсо тез чечилип, баары тең өз жайында калат. Аллах субхана таала мусулман үй бүлөлөргө бекемдик берсин, уруш талашты аз кылсын. Кандай проблемалар болсо дагы, бул проблемалардын тез чечилишине Аллах субхана таала өзү көмөк кылып, өзү жардам берсин.